Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы бит жана байт. Сабактын максаты балдар, биринчи бул маалыматтын көлөмүн өлчөө жөнүндө түшүнүк ала аласыңар балдар. Экинчи бит жана байт жөнүндө маалыматыңар калыптанат жана маалыматты өлчөө бирдиктери менен тааныша аласыңар. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды бир көз жүгүртүп кыскача кайталап өтөлү. Биринчи бул маалыматтын касиеттери жөнүндө айтып бергиле дейт. Демек, балдар кандай маалыматтын касиеттери бар эле? Бул маалыматтын түшүнүктүүлүгү, толуктугу, тактыгы, аныктыгы жана актуалдуулугу. Берилген маалыматтар сөзсүз ушул касиеттерге ээ болушу керек дегенбиз. Экинчи суроо балдар, информатика илими эмнени үйрөтөт? Информатика илими балдар бул информацияларды же болбосо маалыматтарды жана алардын үстүнөн жүргүзүлгөн иш-аракеттерди окутуп үйрөтөт деп айтканбыз. Үчүнчү, маалыматтык процесстер жөнүндө айтып бергиле. Маалыматтык процесстер балдар бул ошол маалыматтардын үстүнөн жүргүзүлгөн иш-аракеттер болуп эсептелинет дегенбиз. Жана эң негизги маалыматтык процесстер булар алуу, берүү, иштетүү жана сактоо. Башка маалыматтык процесстер дагы көп, бирок эң негизгилери ушулар деп айтканбыз балдар. Эми өзүңөр дагы силер өтүлгөн темаларга сөзсүз көз жүгүртүп кайталаганды унутпагыла. Анда бүгүнкү жаңы теманын планы: биринчи бул бит жана байт деген эмне деген суроого жооп алабыз. Экинчи, компьютерде информация кантип сакталат. Үчүнчү, маалыматтарды өлчөө бирдиктеринин таблицасы менен таанышабыз. Төртүнчү, сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз жана ошол сабакта колдонулган түйүндө түшүнүктөр балдар. Бул түйүндө түшүнүктөр бул терминдик аталыштары, алардын аныктамаларын сабактын жүрүшүндө берип өтөбүз. Анда балдар, биринчи план, демек бит жана байт деген эмне? Эми балдар карагыла, биз турмушубузда бардык эле нерселерди негизи өлчөйбүз. Узундукту өлчөйбүз, салмагыбызды өлчөйбүз, же болбосо кандайдыр бир аралыкты өлчөө бар, ылдамдыкты өлчөө бар. Ушул сыяктуу эле маалымат дагы эмне болот экен? Өлчөнөт экен балдар. Эми кантип өлчөйбүз? Бардыгы, мисалы, узундукту өлчөөдө дагы ошонун бирдиктери болот, жана ошол бирдиктердин да эң кичинеси болот. Ушуга салыштырып түшүнгүлө. Демек, маалыматты өлчөөнүн дагы бирдиктери бар экен. Ошол бирдиктеринин эң кичинеси балдар бул бит болуп эсептелет экен. Бит бул ошол маалыматты өлчөөнүн эң кичине бирдиги жана ошондой эле компьютердеги эң кичине көлөмдөгү маалымат болуп эсептелет экен балдар. Түшүндүкпү биттин аныктамасын? Эми байт деген эмне экен балдар? Байт кандайдыр бир биттердин көптүгү же болбосо жыйындысы. 1 байт 8 битке барабар балдар. Эсиңерге тутуп койгула. 1 байт 8 битке барабар. Түшүндүк балдар? Эми балдар карагыла, биз маалыматты өлчөөдөн мурда компьютердин тилин билишип алышыбыз керек. Эми компьютердин тили дегенибизде бул формалдык тил балдар. Формалдык тил бул компьютердин тили экилик код болуп эсептелинет. Экилик код деген бул ошо 0, 1 деген эки цифрадан турган код болуп эсептелинет. Демек балдар, биз каалагандай маалыматтарды киргизсек, мисалы видео киргизебиз, биз компьютерде сактайбыз, текстик маалымат сактайбыз, же болбосо сүрөттөрдү сактайбыз. Ошол маалыматтардын баарын компьютер өзүнө эмне деп кабыл алат экен балдар? 0, 1 түрүндө кабыл алат экен. Эми карагыла балдар, компьютердин эси балдар мындай ячейкалардан же болбосо муя чайы клеткалардан турат балдар. Эсик, памяти компьютердин. Демек, ошол ар бир клеткага 0-1 жайгашат. 0-1 биз эмне дедик? Экилик код дедик. Демек, компьютер бардык информацияны 0-1 түрүндө кабыл алса, бул миңдеген миллиондогон ушундай клеткалар бар балдар компьютердин эсинде. Жана ар бирине бирден 0 же болбосо 1 жайгашат балдар. Жана ар бир ошол 0-1 эмне деп аталат? Бир бит деп аталат балдар. Түшүндүкпү? 0 дагы өзүнчө бир бит, 1 дагы өзүнчө бир бит болуп эсептелинет. Түшүндүк балдар? Муну унутпагыла, сөзсүз компьютердин тили экилик код экенин жана компьютердин эси кандай түрдө болорун, структурасы жана ага жайгашкан 0-1 аталышын эч качан унутпагыла.
түшүндүк балдар муну. Эми карагыла, эми компьютерде маалымат кантип сакталат. Демек биз айттык, компьютер бардык маалыматты 0-1 түрүндө кабыл алат дедик. Эми карагыла, демек мисалы катуу чыккан үн дагы эмне экен? Бул жалаң бирлерден турган түрүндө сакталат экен компьютерде. Түшүндүкпү балдар? Мисалы экранда кара чекит эмне? Бул жалаң нолдордон. Демек ошол жанагы ячейкаларга, өйдө да көрсөткөн ячейкаларга эмне? Ноль, жалаң ноль жайгаса, демек ал кара дейт. Светти же болбосо ушу экранда кара чекитти түшүндүрөт экен балдар. Түшүндүкпү? 5 цифрасы мисалы эмне? Ушундай бир 0 жана 1лердин көптүгүнөн турат экен. Ал эми с тамгасы дагы ушундай бир көптүктөн могул жерде берилди мисалы. Демек, мисалы үн болсун, видео болсун, сүрөт болсун, тамга болсун, сан болсун, демек компьютер баарын балдар эмне кылат экен? 0-1 түрүндө сактайт экен. Демек ошол 0-1 түрлүү алардын 8 көптүгү, ар бири өзүнчө 1 бит болуп эсептелет дедик, ошонун 8 көптүгү, же болбосо 8 бит бул эмнени түзөт экен? 1 байтты түзөт экен. Түшүндүкпү балдар? Эми карагыла, салыштырмалуу, мисалы турмушубуздан алалы. Мисалы бир пицца дейли, 8 бөлүктөн турат. Ошонун бирөөсү эмне экен? Бул 1 бит экен балдар. Жана ал эң кичине бирдиги болуп эсептелет маалымат өлчөмүнүн. Түшүндүкпү? Эми карагыла, ошонун жарымы, мисалы 4 бөлүгү бул жарым байт болуп эсептелет. Демек бул 4 биттен турат балдар. Ал эми жалпы ушул 8 бөлүгү бул 1 байт болуп эсептелет. Жана 8 биттен турат. 8 кесим сыяктуу. Түшүндүкпү балдар? Бул турмушубуздан салыштыруу болду. Эми ушул маалыматты өлчөөнүн бит менен байттан башка да бирдиктери бар балдар. Мисалы миллиметр, сантиметрден башка чоң бирдиктери болгон сыяктуу эле чоң бирдиктери да бар. Демек, ошол таблицага токтолуу бул 3-чү план болду балдар. Демек, бири битти түшүнүп алдык, Эми байт демек бул 8 битти түшүндүрөт экен. Демек, мында тамга, цифра, символ же сүрөттөлүш чекиттери ошол 8 биттен же болбосо 1 байттан турушу мүмкүн экен. Түшүндүкпү? Андан кийинки бирдик бул килобайт болуп эсептелет балдар. 1 килобайтта 1024 байт бар. Эсиңерге туткула. Мисалы, китептин барактары же анча чоң эмес сүрөттөрдүн көлөмү эмне 1 килобайт болушу мүмкүн экен. Түшүндүкпү балдар? Эми андан кийинки бирдик бул мегабайт болуп эсептелет. 1 мегабайтта балдар 1024 килобайт бар. Килобайт бар. Ал эми 1024 килобайтта 1024 байт бар, Демек байтка айландырылганыбызда, демек 1024-тү 1024-кө көбөйтсөк 1,48,576 байт болуп чыгат. Мисалы сүрөттөр, же болбосо үн файлдары ушундай бир көлөмдө болушу мүмкүн. Бир ыр дейли, мисалы, аудио, музыка дейли, ушундай бир мегабайт көлөмүндө болушу мүмкүн. Андан кийинкиси балдар гигабайт. Бул мегабайттан чоң. Демек 1 гигабайтта 1024 мегабайт бар балдар. Аны байтка айландырсак, демек 1024-тү өзүн 3 жолу көбөйткөнгө туура келет. Мегабайтка айландырыш үчүн дагы бир жолу көбөйтөбүз, килобайтка үчүн дагы бир жолу. Ошондо байтыбыз эме болот, келип чыгат. 3 жолу көбөйткөнгө туура келет. Анда 1 миллиард ушундай бир чоң цифра келип чыкты. Мисалы, буга бир видео файл шаардык китепканадагы бардык китептер ушундай бир көлөмдө болушу мүмкүн балдар. Түшүндүкпү? Кийинкиси терабайт балдар. Терабайт, 1 терабайтта демек 1024 гигабайт бар. Демек, мында канча жолу көбөйткөнгө туура келет балдар? Мисалы, гигабайтка айландырыш үчүн 1024-кө көбөйтөсүңөр, мегабайтка үчүн дагы бир жолу болуп 4 жолу көбөйткөнгө туура келет балдар. Анда ушундай 1 триллион болуп келип чыгат. Байт менен ушундай бир чоң цифрадагы байт келип чыгат балдар.
Түшүнүктүү болдубу балдар? Демек, мындан чоң дагы бирдиктери бар балдар. Жогорку класстарда кененирээк токтолобуз. Йоттабайт, зеттабайт, эксабайт бул чоң, мындан да чоң бирдиктери бар. Ушул бирдиктер силер үчүн жетиштүү деп ойлойм. Анда балдар, эми карагыла балдар, бул жерде мисалы Кутман таң деген сап канча байт маалыматты камтый турганын билүү үчүн эмне кылабыз балдар? Бул символдордун санын санайбыз. Мисалы, тыныш белгилерди, бош орунду кошкондо символдорду санап чыгуу керек дейт. Демек, бул мисалда символдордун саны канча болду? 13 болду. Бир символ 1 байтка барабар десек эгерде, анда саптагы байттардын саны канчага барабар болуп калат балдар? Бирөөсү 1 байт болсо, демек 13 байтка барабар. Ал эми 13 байтты битке айландырыш үчүн эмне кылабыз балдар? Анда 8ге көбөйтүп коебуз. Себеби 1 байтта 8 бит бар. Демек 104 эмне болуп калат? Бит болуп калат. Түшүндүкпү балдар? Каалагандай ушундай мисалы өзүңөрдүн атыңар канча символдон турат? Мисалы мээрим 6 символ турат, демек ал 6 байт. А канча бит? 8ге көбөйтүп койсо, 6 7 8 канча болот? 48. Демек 48 биттен турат экен сенин атың. Түшүндүкпү балдар? Ушундай түрдө маалыматтарды өлчөө мүмкүн. Эми бул жерде кызыктуу маалымат бар. Джон Уайлдер Тьюки, америкалык математик болуп эсептелет. Бул бит терминин binary digit сөзүнүн кыскартылып берилиши бул 1946-жылы эмне кылган экен? Киргизген экен. Мындан тышкары ал 1958-жылы киргизилген software программалык камсыздоо терминин дагы эмне болот? Автору болуп эсептелет. Бул программалык камсыздоого биз жогорку класстарда токтолобуз балдар. Демек, бит деген түшүнүк 1946-жылы Джон Тьюки тарабынан эмне болгон экен? Киргизилген экен. Бизге белгилүү болгондой, бит 0 жана 1 деген эки маанини гана эмне алышы мүмкүн. Биз жогоруда айттык, бит 0 же 1 гана болушу мүмкүн. Башкача айтканда, ал экилик же бинардык сан англис тилинде binary digit деп айтылат. Муна ушундан анаталышы эмне болгон экен? Binary digit'тен кыскартылышы binarydен b алынган экен, digit'тен акыркы т салынып, bit деп эмне болгон экен? Келип чыккан экен аталышы. Кызыктуу экен, балдар. 1948-жылы америкалык математик Клод Шеннон өзүнүн бир эмгегинде бит терминин маалыматтын көлөмүн өлчөө үчүн эмне болгон? Колдонгон. Демек, 46-жылы ал Джон Тьюки бит терминин киргизсе, 48-жылы биринчи жолу математик Клод Шеннон өзүнүн эмгегинде эмне кылган экен? Маалыматтын көлөмү үчүн бит терминин колдонгон экен. Эми биттердин удалаштыгын түшүндүргөн байт терминин биринчи жолу 1964-жылы доктор Вернер Бухгольц колдонгон экен, балдар. Демек, байт түшүнүгүн ким киргизген экен? Вернер Бухгольц 1964-жылы киргизген экен. Кайсы бир версия боюнча байт термини binary term, экилик термин деген сөздүн кыскартууунан келип чыкканы эмне болот дейт? Айтылган дейт. Түшүнүктүү болду, балдар? Бул кызыктуу маалыматтарды сөз эсиңерге тутуп койгула. Анда балдар, 4-чү план бышыктоо. Демек, балдар, биз бүгүн эмнени үйрөндүк? Компьютерде информация кантип сакталарын үйрөндүк. Демек, компьютерде бардык информация 0-1 түрүндө же болбосо экилик код түрүндө сакталат экен. Компьютердин эси ячейкалардан турат экен, уячалардан. Ар бир ячейкага бирден 0 же 1 жайгашат экен. Алар ар бири өзүнчө бир бит болуп эсептелинет экен. Жана 8 бит 1 байтты түшүндүрөт экен. Жана андан сырткары бул жерде маалымат өлчөө бирдиктерин башка булар менен дагы эмне болдук? Таанышып алдык. Анда балдар, сабак түшүнүктүү болгон болсо, силерге тапшырма. Кыймыл бул өмүр деген сүйлөм канча байт маалыматты камтыйт, балдар? Эсептегиле. Бул жерге эмнелерди да эсептесеңер, бардык символдорду, мисалы тырмакчаны да эсептейсиңер, ошол эле учурда боштукту дагы, пробелди дагы эсептейсиңер, бардык белгилерди эсептейсиңер. Канча символдон турат жана анын канча байт ээлерин эсептейсиңер. Экинчи, бир бит маалыматты
камтыган маалыматтык билдирүүгө мисал келтиргиле. Кайсы маалыматтар бир бит болушу мүмкүн? Үчүнчү, 4 цифрасын жазуу үчүн канча көлөмдөгү маалымат керек? 4 цифрасын жазуу үчүн канча көлөмдөгү маалымат керек? 4-чү, 2 килобайт, 1 мегабайт көлөмдө канча бит маалымат камтылган? Демек, 2 килобайтты битке айландырасыңар жана 1 мегабайтты битке айландырасыңар. Ал үчүн биринчи килобайтты байтка айландырып аласыңар, балдар. Ал үчүн эме кыласыңар, 1024кө көбөйтүп аласыңар. Чыккан жыйынтыкты канчага көбөйтөбүз? Байт келген байт жыйынтыгын анан 8ге көбөйтөбүз. Себеби бир байтта 8 бит бар. Мегабайтты болсо 1024 килобайтка айландырасың, ал үчүн 1024кө көбөйтөбүз. Чыккан жыйынтыкты кайра байтка айландырышын дагы 1024кө көбөйтөсүңөр. Андан чыккан жыйынтыкты 8ге көбөйтөбүз. Себеби бит боюнча биз туруштурушубуз керек. Тапшырма суроолор түшүнүктүү болдубу, балдар? Анда кийинки сабакта жолугушканча.